Салам достор, бул видео анар туурасында болмокчу. Бекеринен анарды мөмө жемиштердин падышасы деп аташпаса керек. Анда витаминдер, микроэлементтер жана органикалык кислоталар кеңири кездешет. Дарылык максатта анын даны, кабыгы, гүлү, бутагы жана тамыры колдонулат. Эгер билсеңиз, анар бир гана жүрөк оорусунда эмес, көптөгөн ооруларга табылгыс каражат. Төмөндө бир нечесин мисалга келтиребиз. Аз кандуулукта анар ширесин күнүнө 3 маал тамактанууга 30 мүнөт калганда жарым стакандан ичүү сунушталат. Дарылануу курсу 2 айдан 4 айга чейин. Анан 10 күндөй тыныгуу жасап, дарылануу курсун кайра улантат. Кант диабетинде күнүнө 3 маал 1 аш кашык бал кошулган 100-200 грамм кычкыл анардан ичип туруу сунушталат. Кокусунан бир жериңизди күйгүзүп алсаңыз, анда анар ширеси менен кургак кабыгынан даярдалган порошоктун үстүнөн себелесеңиз, бул да жакшы жардам берет. Ангина кармаган учурда тең-метең сууга аралаштырылган анар ширеси менен тамакты чайкоо сунушталат. Ички органдарда кум, таш пайда болгон учурда анар ширеси жардамга келет. Күнүнө 5-6 жолу тамактанууга чейин 20 мүнөт калганда 2 аш кашык анар ширесин ичүүгө тийиш. Жүрөк ооруганда эртең менен ач карын жарым стакан таттуу анардын ширесин ичкен жакшы. Табит качса, дайыма тамак алдында жарым стакан ширеден ичүү сунушталат. Көкбөр оорусунда анар ширеси кадимкидей ооруну бир кайла басаңдатат. Мында күнүгө 2 маал жарым стакандан ичүү зарыл. Эгерде анар тандоонун жакшы жолдорун, кантип тандоонун жолдорун билген адамдар болсо, анда сиздерден сураныч, өз оюңуздарды, кеңешиңиздерди комментарийга жазып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде сиздерге видео жаккан болсо, анда лайк басып, өз пикирлериңиздерди калтырыңыздар жана каналга жазылып коюңуздар.